Жүрөгүмдө сүйүм бар, сүйүп турган. Кулагымда сыйкырдуу добушуң бар. Каным менен айланып жүрүп турган. Карегимде сүрөтү жашайтанын. Карайм дагы кайгымды азайтамын. Алда кайдан агылып келип турган. Сүйүүсүнүн дилимди тазартамын. Алло, Алло. Акшоло кандайсың? ынак, кандайсың? Оу, жакшы. Жумуштарың жакшыбы? Жакшы, бардыгы жакшы. Буйруса биздин долбоор ишке ачты. Эми барганда бардыгын сага шашпай айтып берем. Кудай буйруса, бүгүн жолго чыгам. Сонун жаңылыгың бар экен жаным. Кудай колдосун сени. Рахмат. Качан келесиң? Бүгүн азыр биринчи самолеттен түштүм, экинчи самолетке отурган жатам. Сагындыңбы? Сагындым. Сенчи? Мен дагы сагындым. Бир нече саатта сенин жаныңда болом. Канчада? Бүгүн Бүгүнбү? кечке маал. Анда мен сени өзүм тосолайын аэропорттон. Жок, бар болбо. Сен үйдө эле күт. Жок, ынак. Эс алууга чыгайын деп атам. Чарчап жүрөм. Сен келсең, чок эс алалы. Макул. Анын үстүнө айылды дагы аябай сагынып жүрөм. Кудай буйруса мен барганда чок барып келебиз. Адегенде биринчи сага жетейинчи. Жарайт, жолдош генерал. Акшоло, бул макаланы кийинки сонго кошуп койчу. Акшоло, сени Ынак. катуу сагындым. Сен келсең, сага сонун жаңылыгым бар. Чын элеби? Күтөм жаным. Макул. Саламатсызбы? Салам. Саламатсыңбы кызым? Саламатсызбы? Да. Акшоло Асанова деген сен турбайсыңбы? Мен Акшоло. Келиңиз олтуруңуз. Жок. Убактым жок. Тике туруп турам.
Sen emne kılganыңды bilesиңби? Дулат Кубатович, мен болгону чындыкка гана таянып жаздым. Чындык деген эмне өзү? Кызым, билесиңби? Чындык деген бири-бирибизди капа кылбайлы, кызым. Макулбу? Тиңерге кайрадан түзөтүү жазып койгула. Андай болбойт, Дулат Кубатович. А эгерде досума интервью берем десеңиз, мен даярмын. Ошондойбу? Интервьюга убактым жок. Болуптур. Кызым. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Келиңиз. Балам жок. Жардам бергилечи. Балам жок дейсизби? Келиңиз, бул жакка өтүңүз. 10 күн болду, балам жок. Келиңиз. Атыңыз ким? Венера. Венера. Милицияга кабар бердиңизби? Ооба. Пайда жок. Кичинекей десе. Сиз мага шашпай айтып бериңиз. Мен диктофонго жазып алайын. Эртең гезиттин жаңы саны чыгат. Балаңыздын сүрөтүн чаптап чыгарсак, кайдыгер эмес адамдар сөзсүз байланышат. Макулбу? Макул. Мен базардан келсем, Эркинбек эшке чыгып, жоголуп кеттилер. Эркинбек 2 жашта болчу. Эшке чыгып эле жоголуп кетти. Мүмкүн балдар менен ойноп кеткендир. Ыйлабаңызчы. Барбаган жерим калган жок. Көз ачыктарга да бардым. Кээ бирлери чет өлкөгө сатылып кеткен десе, кээ бири албарысты алып кеткен Жаман дейт. ойлооңуз. Судан ичиңиз. Чогуу издейбиз. Биз сизге жардам беребиз, Венера. Кудайдан болуп табылып калса экен Эркинбек. Барбаган жерим калган жок. Эми эмне кылам? Кимге барып жардам сурайм? Венера, сабырдуу болуңуз. Биз сизге жардам беребиз. Жараткан мени эле алып кетпейби? Алып койчу. Эркинбегим 2 жашта болчу. Эшке чыгып эле жоголуп кетти. Жаман нерсени ойлобоңуз. Мүмкүн балдар менен эшке чыгып ойноп кеткендир. Милицияга кабар беребиз. Табылып калса экен. Венера. Тез жардам чакыргылачы. Венера, өзүңүзгө келиңиз. Жакшы эле бары. Тез жардам чакырчы Айгүл. Венера. Венера дейт. Венера. Жардам бергилечи. Буйруса баары жакшы Жардам тезе. бергилечи. Өзөгүм өрдөнүп бараттан өчүргүлөчү Алло, мени. тез жардамбы? Чүй 24 келип коесуңарбы? Жардам бергилечи. 30-35 жашта. Өзүңүзгө келиңиз эже. Балам, ай балам. Балам, ай балам.
Билет шал. Эмне болду, тез жардам? Дулат Куатович, эми сиз көп капаланбай эле коюңуз. Мейли эми, кайра оңдоп жазбаса, жазбай эле койсунчу. Кудайдан коркпогон Кубатович деп. Эми бир жалтанып койбой, тикирейип караганын карабайсыңбы? Фактыга карап жаздым деп. Кайсы факты, эмне болгон факты? Ошону бир тагыраак айтып берчи деп койсоңуз болмок экен. Кеп ошондо да. Тим эле кошо жүргөнсө баарын чукуп жазып атпайбы? Тал төбөмдөй болуп. Дулат Куатович, чын-чынына келгенде азыр гезитти көптөр деле окубайт. Көбүнчө элдин бардыгы жанагы интернетте окушат. Ай, андай эмес да. Ак ит, кара ит баары бир ит эмеспи? Гезитке чыгабы, интернетке чыгабы, андай нерселер тим эле вирустай тарайт. Мени кара. Мен өз мээнетим менен тапкан дүйнөмдү мен эмне алардын алдына ме алгыла деп туруп жайып берейинби? Ушу журналисттерди көттү. Кайда болбосун тумшугун малып жүрүшөт да. Мына эми сиздин кадыр баркыңызга шек келтирип каралап жатышат. Ай, ушуларды жалаа жапканга болбойт деп. Мындай басып койгонго болбойбу? Болот. Башкага болбаса дагы ушул Акшоолага болот. Шашпасын. Биз мындай кылсак кандай болот? Жетексине барып туруп, жумуштан алдырып салыш керек. Ой, жетекчи экөөнүн сөзү бир да. Эмне жетекчиси мени тааныбайт дейсиңби? Дулат Кубатович, биздин бир кыз мындай тиги сабатсыз болуп сиз жөнүндө жазып келиптир. Сиз эмне дейсиз деп бир ооз сурайт болчу да. Демек анда булар сизден бир нерсе үмүт өтүп атат. Жок. Эгер бир нерсе үмүт этсе, газетага чыгарбай туруп айтат болчу. Бул жерде башка бир нерсе бар. Балким бирөөлөрдүн буйрутмасын жасап аткандар. Буйрутма. Ким буйрутма бериши мүмкүн? Эми бир көзүң жоо. Ууруну алыстан издебе. Койнуна котур ташын салып алып туруп. Дулат Кубатович деп койнумда, жанымда жүргөндөр бар да. Кандай кылсак экен, кандай кылсак? Эмне кылсак? Дулат Кубатович, бул макала чыкканда эле мен изилдеп баштагам. Ким жазды, эмнеге жазды? Койчу. Бир кармачу жерибиз бар. Кайсы жер дебейсизби? Не кайсы жер? Жанагы тикирейип сизге факты деп аткан неменин жолдошу ишкер. Атын да унутуп калдым. Иши кылып Кыргызстандагы эң алдыңкы 10 ишкерге кирбесе дагы жанагы 50 саптын арасына кирет. Жаш болса дагы иши жүрүшүп турган ишкер. Анан эгерде сиз уруксаат берсеңиз, сиз ишке кириштей турган болсоңуз. Шеф, биз анда ишкерлердин ишин бат эле азыр мындай карап турабы? Хоп деп мындай каратып коюш бат эле. Өзүңүз билесиз да.
Азамат. Анан ошондо көрөбүз, шеф. Сиздин көзүңүзгө тике карап, конвертиңизди кайра артка жылдырып. Дулат Кубатович, өзүңүз билесиз да бизде. Сиздин гана буйрутмаңыз. Акылманым. Так сен айткандай кылабыз. Жакшы болот. Анда мен ишти тездетейин. Байланышчы кишилерге байланышайын. Анан көрө жатабыз. Азамат. Акылманым. Алло, Акшола, сенсиңби? ким экен бул? Мен сени менен сүйлөшө турган өтө маанилүү сөзүм бар эле. Эмне боюнча сүйлөшөйүн дедиңиз эле? Үй бүлөң тууралуу. Тактап айтканда, Ынак мырза тууралуу. Сен аны бүгүн келет деп күтүп атасың да, А сиз буларды каяктан билесиз? Мен сага билген үчүн чалып атам. Же эмне? Кылаарга жумушу жогунан чалып атат деп ойлоп атасыңбы? Сага эр керек болсо, саат 2-ге чейин келип кал. Болбосо өкүнүп каласың. Макул келейин, бирок бүгүн аябай жумуштарым көп болчу. Бошогон күнү барам. Жок, эртең кеч болуп калат. Макул, адрести айтыңыз. Жазып ал. Көлмө 153. Айдай бер Ылдам эле. Үйдөгүлөр кандай? Жакшы? Жакшы элеби? Айыл апа, тынч. Тынч. Кандай учуп келдиңиз? Жакшы. Шаарда эмне жаңылык? Шаарда жаңылык деле жок. Жакшы. Апамдар шаарга келем деп атты эле. Мен өткөндө айылга барсам шашпай келебиз деген. Сиз келгенде эле келели деп күтүп жатышат окшойт. Кызым, ата качан келесиң деп күндө WhatsApp'тан жазат. Ооба, билинбей эле жарым ай өтүп кетиптир. Султан, буйруса иштери жакшы. Kızım, konguronu bas. Konguro oturat go, oşonu bas. Кандайсыз? Саламатсызбы? Сизге ким керек? Сиз Лилиясызбы? Лилия бош эмес. Өтүңүз. Мен өзү чакырды эле. Кириңиз. Тиги жака барып, кезекке туруңуз. Кезекке?
Саламатсыздарбы? Рахмат. Kızım Leyla tizme менен чакырат. Көпкө күтүп каласың го. Лилия деген ким өзү? Төлгө салат. Өткөн кеткенди айтат. Көз ачык. Дарылайт дагы. Көз ачык? Айыккандар бар экенби? Эми ким билет? Аргы маргандай айтат. Бирөө муш дейт. Башкача айтат. Эми Кудайдын салганын көрөбүз. Жакшы дейт, элдер мактап атат. Элдер көп келип, жакшы дейт. Байбиче, өзүң каяктан келдиң? Менби? Жумгалдан. Өзүңүзчү? Ой, мен бул тегеректен эле. Ой, куяй. Абышкан балабакыраң барбы? Абышкам өлгөнүнө 5 жыл болду. Ыйманы саламат болсун. 4 кыз, 4 эркегим бар. Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр. Бактылуу байбиче турбайсызбы? Утумай. Эмнеңиз оорuyт кой? Оорубаган жерим жок. Жана абышкам каза болгондон кийин эле бу 30-40 кызың болгончо осурак чалың болсун деген туура турбайбы? Ошо каза болгондон кийин күйүттөн ушинтип ооруп калдым. Силер көптөн бери келип жүрөсүңөрбү? Биринчи эле жолу келишмейжи. Эмнең ооруйт? Эч жеримде эле оорубайт. Үйдөн акча жоготтук эле. Ошону сурап келейин дедим эле. 5000би, же 10.000би? Көп акча. Сен чысадагы? Төрөй албай жүрөм. Шипасы тийип калса төрөп аласың, айланай. Бечара канчадасың? 30-та. Сен эмнеге келдиң, айланайын? Жөн эле. Жөн эле? Жөндө киши келеби? Турмушка чыккысы келсе керек да. Ана кийинки кезек. Эки буту баспай келген ким эле? Мен айланайын. Кириңиз. Кезегиңиз келип калды. Көтөр. Ой, бутум, ай, бутум. Ой, айланайын, ай. Ой, бутум. Ой, бечара. Бул аябай оорулуп турбайбы? Мен келгенде эле отурган. Бул эмне, баласыбы же инисиби? Билбейбиз. Кудай. Hello. Assalamu alaikum. Кандай иничек? Кандайсыз, жакшысызбы? Ой, кыргызчаны унутпаптыр ай. Кандайсыз жеңе, жакшысызбы? Унутпаптыр кыргызча. Кандай келдиң? Жакшы барып келдиңби? Жакшы, рахмат, жакшы барып келдим. Кандай айланайын? Жакшы байке, өзүңүз кандайсыз? Келдиңби? Иштериң жакшыбы? Жакшы, жакшы. Биз го жатабыз. Мына, сен жок кошуналар жаман коңулду тыктап кандай балам. Ошо чөт мамлекетте калып калабы деп жаман сарсана болдук эле рас болбоду. Сени сагындык. Рахмат байке, өзүңөр кандай? Бала бакыра тынчпы? Эми мына жеңе экөөбүз кыбырап эптеп иштеп атабыз, баары жакшы. Күнгөдөн да бильярд калпар түшөн жок жаман экөнөй. Коңул токтоп. Түм эле омурткам сынгансып, ия. Үйдөн сүйлөшкүлө. Шашпай. Ына кечинде келип чай ичип кет, Анан ошол жерден бизнестерди сүйлөшөсүңөр. Макул жеңе. Буйса аны да сүйлөшөбүз. Макул, иштериңиз кандай? Ишибиз жакшы, айдасан. Жакшы, мына. Сен бизнесиңе караганда биздики шону элеспей эле калат дечи эми. Иштеп атабыз. Жо, туура. Анан өткөндө сен уктук. Аябай жакшы интервью бердиң. Тим эле бапалактап, англисче сүйлөп, арасында
Somot деп та жібердің ұқсайды, Мені де айттың. Ана тігінің күліп атқанын қара, шылдыңдап атасың да, Жаңылық көп бұйырса байке. Баяғы сіз өкөс ойлонған идеялар алдыға тартып шықты. Мына улуттук заманбап жакшы идеялар менен кабыл алып жатышат. Ооба. Вай, бара келді, болсын айтпадым білем, көрдің бі? Улуттук заманбап, жанағы дизайнның барын, Кыргыздын ойма чиймелерин менен божүй деген кандай? Эмне деген философия? Бериле, Болуп турганда, ал. Мейлиңиз жакшы. Жакшы туруңуз. Анан жолугабыз. Буйруса. Макул. Мейлиңиз жеңе жакшы. Баса, Анан кетсинде бара эле. Жарайт. Эмне шаштырып атасың? Ошо көчөдө сүйлөшпөйсүңөр. Ай, билетиңер башталат экен. Эртең түз эле офиске өт. Мейлиңиз анда. Султан, токточу. Бул сага. Жөн эле койсоңуз болмок байке. Ал, менден белек. Мейлиңиз, рахмат байке. Эмне кеп сөзүңөр бар? Тиги тандын түбүндө турбай, байбиче. Ошол жумгалдан келиптир. 4 уул 4 кызы бар экен. Абышкасынын өлгөнүнө 5 жыл болуптур. Ошонун күйүтүнөн оорукчан болуп калдым дейт. Жайна. Оу. Чыкчы сыртка. Тиги күйөөсүнө телефон чалып атат окшойт. Ай, азыр, макул. Баарын билдиргөнү калды. Бол. Ай, мына баратам. Кана? Ай, туугандар, чөнтөк телефонуңарды өчүргүлө. Сеанска тоскоол болуп жатат. Катуу оорулуу киргенин көрбөдүңөрбү? Ай, жан келген келин ким эле? Акшы оласыңбы, көкшө оласыңбы? Ким болсоң дагы мага баары бир. Өчүр телефонуңду. Өзүң деле ойлобойсуңбу? Биякта ойноп келген эч ким жок. Сен деле телефон болсо дагы. Берке, маңдайында отырған кызчы акча жоготуп келиптир. Чоң жоготуп келиптир да. Анын жанында отурган ортодогучу кара кийимчен. Ал болсо төрөбөйт экен. Төрөй албай жүрүптүр. Экөөнүн кайсынысы? Ортодогу. Анын жанында бир кыз турат го. Ал такыр унчпай койду. Сурадым, такыр унчпай. Жан келген келин, эмне дейт? Тиги жан келген келин болсо сен жөнүндө сурады. Лилия деген ким? Эмне билет экен? Эмне коет экен? Колунан эмне келет экен деп сурабат. Жайна. Булар менен эсептешип кой. Мына. Болмага. Ой. Ушуну мага бердиң. Кире беришке барып, тургула, бир аздан кийин чыгасыңар. Эми кантип чыгышты билесиңер да? Билебиз.
Анын айкелин ачуу менен башталды. Маракеге президенттик аппараттан, жогорку кеңештен жана чет өлкөдөн коноктор. В этом районе собираешься что-то бомбить, но ты же должен заранее понимать, что риск огромный. Это так, уважаемые друзья, Галатасарай Локомотив 3. Здесь свекровь. Наша ухо — уникальный орган, который дает нам возможность слышать. Чувством равновесия мы тоже обязаны нашим ушам. Но Келиңиз, келиңиз. Koya turç. Ben özüm aylanayın. Kolundan aylanayın, kolundan. Sadaqan bolup keteyin ay. Alayım ömürlü ol aylanayın. Atından senin. Liliya degen atından aylanayın. Ay özüm basap depkim oylap dur. Rahmat aylanayın. Sadaqan boloyun. Ömürlü ol aylanayın. Sadaqan boloyun. Rahmat aylanayın. Ömürlü ol. Demi Uğurba baybiçe. Üşütüp basam depkim oylap dur. Şamandık kırp aylanayın. Да? Ооба. Акшола үйдө жок эле. Сен ким болосуң? Мен күйөөсү болом. Күйөөсү? Кайсы күйөөсү? Түшүнгөн жокмун. Сиз кимсиз? Эмне зирпилдейсиң? Азыр катының кайда? Кимдин кучагында? Эркелеп жатканын билесиңби? Сиз кимге чалып атасыз? Адашып чалып алган жоксузбу? Ооба. Сен ынаксың да. Акшооланын күйөөсү. Байкуш. Мени сага боорум ооруйт. Катыныңа ээ боло албаган шорду. Байкуш десе шору катты го, Эмне? Ой, эме, чын эле? Сен нага бооруң ооруп кеттиби? Жок, Алдагантип жалжактабачы. Апи, жалжактаган жокмун, Ушинтип атып тетигинин баарын бузгунуң. Буюрса, операцияны баштайбыз. Баштайлы. Чакырып кел. Макул, чуркап бардым. Акшола деген ким? Сиз белеңиз? Кириңиз. Андан кийин Айнура деген ким эле? Сиздин кезеңиз Айнура. Ликовай, келатат. Келе ғой.
өтө кой. Кел. Сенин жумушуң көп экен дедим эле. Бирок Кудай мага ушундай касиет берип койгон экен. Баарын билип туруп, айтпай кое албайм. Айта бериңиз. Узак сапар түшүп атат. Күйөөң узак сапардан үйүңө келген окшойт. Бирок Эмне бирок? Күйөөңдүн жүрөгүндө башка аял бар. Түшүнбөдүм. Сабыр кыл. Үй бүлөң бузулганы турат. Бүгүн сенин үйүңдө чоң чыр болот. Кайда, ким менен жүрдүң деп сурап баштайт. Бирок сен ойлобо, анын баары сени кызганып атат экен деп. Жок, ал сенден кутулуш үчүн чыр чыгарат. Мага ушуну айтайын деп чакырдыңызбы? А эмне? Бул сага азбы? Мен сага жакшылык кылып үй бүлөңдү сактап калайын дедим. Кантип сактайсыз? Сыйкырлаппы? Ал менин ишим. Кечиресиз. Канча деген убактымды алдыңыз? Башың баш, багалчагың кара таш. Төбөңдөн кара ташың баскан күнү келерсиң мага. Бирок анда кеч болуп калат. Ажар арман жазы жамгыр жады, жар